Бүгүн Баткен шаарында Баткенди өнүктүрүү, өлкөнү өнүктүрүү форуму өтүп жатат. Форумдун ишине министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров, ошондой эле мамлекеттик органдардын жетекчилери, эл аралык уюмдардын, дипломатиялык корпустардын, финансылык институттардын, бизнес-омбудсмен өкүлдөрү, ата мекендик ишкерлер жана бизнес түзүмдөр катышууда. Белгилей кетсек, иш-чара Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө президенттин жарлыгынын алкагында Баткен облусунун экономикалык потенциалын кеңейтүү жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү, ошондой эле жергиликтүү тургундардын жашоо сапатын жогорулатуу максатында өтүүдө. Аталган форум Баткен облусун социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулоо аянтчасы катарынан эсептелбестен, маанилүү макулдашууларга жетишүүгө да мүмкүндүк берет. Эскерте кетсек, форумга 300дөн ашык адам катышууда. Бирок проектлериңердин баары сапаты жакшы болуш керек. Евростандарт 5ке жооп бериш керек. Жеке эле Баткен областында же болбосо Бишкекте сатылбай, биз Кытай мамлекетине сата турган технологияларды биз Баткен областына алып келишибиз керек да. Экинчиси технологияларга болгон жеткиликтүүлүк. Үчүнчүсү жер, суу, кен ресурстарын эффективдүү пайдалануу. Төртүнчүсү башкысы адам капиталынын өндүрүмдүүлүгү. Мунун баарын ишке ашырыш үчүн керектүү шарттар түзүлүшү керек. Биринчиден инвестицияларды тартуу зарыл. Ал үчүн биз түп тамыры менен мыйзамдарды бүгүнкү күндүн талабына шайкеш келтирүүсүн карап чыгабыз. Экинчиден, жергиликтүү бийликтин бул маселеге көз карашын, аң сезимин туура жагын өзгөртөбүз. Мисалы, көпчүлүк учурда айылдык кеңештин эңгелинде инвесторлор туура эмес мамиле жасап, айылдыктардагы аларды качырып жатабыз. Региондор үчүн инвестиция бул жумуш орундар, кошумча салыктар, инфраструктура, туризм жана жаңы заманбап технологияларды киргизүү. Келечегибизге өзүбүз балта чаппайлы да.